Урматтуу Бактыбек Асанкалиевич, учурда сиздердин жакынкы арада мыйзам долбоорунан сырткары бирок өзүңүз келгениңизге байланыштуу сурап алайын. Техникалык базаңыздар жаңыланабы? Транспорт каражаттары министр оборонанчы. Учурда сиздерде көбүнчөсү ушул УАЗ, Газель сыяктуу, баягы Нива сыяктуу эски машиналар турабы? Рахмат сурооңузга. Bir 3,5-4 жылдын ичинде биз автомобильный паркыбызды жакшы жаңыртып алганбыз. Азыр балыкчыда 22-жылы, былтыр Ошто авторемонтный базаларды ачканбыз. Ошонун ичинен биз мурунку эски техникаларыбызды оңдоп атабыз. Андан тышкары биз өзүбүз сатып алганга Россия Федерациясынан, Кытайдан коргоо министрликтери менен келишимдерибиз бар. Ошонун баарын алып атабыз. Ошол жагынан сатып алганга дагы бизде бюджетте 25-жылга каралган баягы аскердик техникалык жардам багытында дагы көп пландар бар. Буюрса техника жагынан бизде проблемалар жок азыр. Себеби эмне үчүн ошо Миноборондо кээ бирки ошол адамдар кайрылды эле. УАЗдар, ошо Нивалар биринчиден эскилиги жетип, экинчиден алар күйүүчү майды да көп расход кылат. Үчүнчүдөн бат-баттан бузулат дейт да. Ошо бир современдүү, мобилдүү бир транспорт каражаттары алынып берсе жакшы болмок эле дейт. Анан экинчи суроо, ошол акыркы жолу 21-жылы баягы Ош шаарында атайын үйлөрдү берипсиздер эле, кызматтык үйлөрдүчү. Азыр дагы ушул коргоо кызматкерлерине барбы? Мына алдыдагы курулуп атабы жаңыдан? Рахмат. Бул социалдык тармакта да көп иштер жасалып атат. Биз былтыр ушу Бишкек шаарында эле теги бир аскер бөлүктүн аянтын бошотуп, 11 гектардан ашык жерди бошотуп, ошол жерге азыркы мамлекеттик ипотекалык баягы процесс башталбады эле. Ошол жака өткөзүп бергенбиз. А жерде үйлөр салынып атат. Андан тышкары Баткенде Бужумда аскер бөлүктүн ичинде 5 этаждуу үй салынып атат. Андан тышкары көп аскер бөлүктөрдө мына ошол эле Лейлектеги Мураста, ошол эле Раватта көп бүт нөлдөн баштап салынган аскер бөлүктөр бар. Ошонун ичинде дагы турак жай маселелери жакшы коюлган. Ипотекалык жагынан биз азыр дагы аянтчаларды карап атабыз. Ошолорду өткөзүп берип, буюрса анан Ошто мурунку ушунда өткөн жумада бүт баарын Лейлек, Баткен, Ош кыдырып келдим. Ошто дагы 740 квартиралык азыр үй салынып атат. 9 блок менен 17-16 этаждуу үйлөр да. Бул мэрияга өткөзүп бергенбиз. Ошол жерден Кудай буйрса бир 200дөй квартираны коргоо министрлиги бизге алабыз. Ишиңизге ийгилик болсун. Андан кийинки суроо ушул. Азыркы Ош шаарындагы көп аскер бөлүктөрүңүздөр ошо СССР убагында салынган, өзгөчө Кулатов кичи микрорайонунда жайгашкан сиздердин аскер бөлүктөрүңүздөр баягы аябай эле бир плачевный состоянияда бүгүнкү күндөчү. Эми ошол аскер кызматкерлерине бир татыктуу шарт түзүш максатында бир жаңыланабы буюрса, жаңы курулуштарды курасыздарбы буюрса алдыда мына жылдарда? Оштогу мэрия менен биз азыр келишимге келгенбиз. Ошо жанагы западный микрорайондогу биздин ошол жердеги аянтыбыз аябай чоң, илгерки Союз убагынан калган. Ошонун деген 32-35 гектарын биз азыр мэрияга өткөзүп берип, ошол аянтты биз баалап туруп, анан ошол баага биз ошол жерге жаңы компактный жаңы аскер бөлүктөрдү, андан тышкары жаңы аскер госпиталин, эмчүн дегенде аскер бөлүктөрдүн баары западныйда, а аскер госпиталыбыз Оштун борборунда турат, центринде. Ошол бизге ыңгайсыз да. Ошондуктан ошонун баарын ошол жерге бир компактный кылып түзүп, чоң ген план түзгөнбүз, ошол менен азыр иштеп атабыз. Буюрса ушул жылдын аягына чейин госпиталды возможно бүтүп калабызбы деген пландарыбыз бар. Андан кийинки суроом ушул. Мына Токтогула, Лагвиненкада жайгашкан сиздердин атайын Семетей деген гостиницаңыздар бар эле. Учурда сиздердин балансыңыздардабы же башка жакка өтүп кетти? Жок, ал Семетей эмесин деген имаратты биз мурдагы жылы администрация президентке өткөзүп бергенбиз. Анын ордуна азыркы Токтогула Панфиловадагы 7 кабаттуу үй турат. Ошол баягы сот иштери бүтүп, азыр ошол жердеги ошонун владелецтери 4-5 киши бар экен. Ошолор менен азыр управдилар менен чогуу баягы сүйлөшүмгө, келишимге келе атабыз. Буюрса ошону бизге өткөзүп берсе, ошол жердеги аскер мейманканасын кайра ордуна коебуз деген максаттарыбыз бар.